Адам бул башкаруучу же сактоочу? Куранда Алла Таала айтып атат, эгер дейт акылыңарды колдоно албасаңар дейт, балгым адол айбандан да төмөн болуп кетет дейт. Эгер акылың болсо, колдоно билсе дейт, периштеден да жогорку деңгээлге чыгат дейт. Себеп периштеде сезим, напсинин каалоолору, эмоция, эго деген нерсе жок да. Ошон үчүн Кудай Таала акылды бериптир, бирок тилекке каршы Кудай Таала берген нематтын, жакшылыктын канчасын колдонуп атабыз. Колдоно албай атабыз. Биз эмне кылабыз? Япония мындай экен, Жапондор мындай болуптур, Европа мындай болуптур, Америка мындай болуптур. Суктанып шилекейбиз, агып тазалыгына дейбиз. Биз эмнеге боло албайбыз? Эмнебизге? Маселе адамдын мээсинде ошол нерсе отурган эмес. Мисалы, Америкадан келген мекендештер менен сүйлөшсөңүздөр, унаага отурганда унаанын ичи таштандыга толуп калат экен. А биздики эмне? Унаанын ичи таптаза. Бирок тилекке каршы биз жеген нерсебизди терезени ачып ыргытабыз. Бирок Америкада антпейт экен. Эмне кылат экен? Унаанын ичине салдырат экен. Ошон үчүн баягы египеттик бир аалым айткан экен го, мен Европага бардым, исламды көрдүм деген экен. Диндин тазалыгын, диндин жашоосун, алдамчылыгы жок, бирине болгон ишеним, жылмайып жүрөт, ошону көрдүм деген. Бирок араб өлкөлөрүнө келдим, бирок ошол жерде эмнени көрдүм деген экен? Мусулмандарды көрдүм, бирок исламдын баалыгын көрө албадым деген экен. Тилекке каршы Кыргызстанда күнүстө да мусулман көп, балким анын катарында биз да турабыз, бирок тазалыкка канча маани берип атабыз. Барып намаз окуп арат алганда кылып атабыз, бирок анысыңар руханиятты тазалагандай, экинчиси денебизди таза кармагандай, үчүнчүсү жаратылышка, тазалыкка маани бере турган болсок, Кыргызстан эң алдыңкы табияты кооз бир сонун өлкөлөргө айлансак керек.